Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналга кайрадан кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге Польшадагы азык-түлүктүн баасын көргөзгүбүз келди. Анткени акыркы күндөрү Польшада азык-түлүктүн баасы ушунчалык баасы көтөрүлдү. Кыргызстанда жана Европанын башка мамлекеттеринде деги эле дүйнө жүзүндө башка мамлекеттерде кандай болуп жатат билбейм, бирок Польшада чындап баалар абдан жогорулап кетти. Ошона биз азыр эле жаңы дүкөндөн келдик. Жалпы 290 злотый төлөдүк. Ошондо кыргыз сомуна которгондо 5800 сом болот экен. Азыркы бүгүнкү күндүн курсу менен 1 злотый орточо эсеп менен 20 сомго айланып жатат. Ошондуктан мынакей азыр көргөзүп берейин. Ошол 6000 сомго эмне алса болот Польшада. Мурунку баларга салыштырганда абдан эле айырма көп, бирок ошондо дагы азыр көрүп өзүңүздөр сиздер жашаган мамлекеттеги баалар менен салыштырсаңыздар болот. Башынан баштайын. Мисалы, мындай йогурттун баасы бир штугу 1 злотый 89 грош. Ошондо 40 сом болуп калат. Мен азыр ар бир продуктуну көргөзгөндө кыргыз сомуна которбой эле коёюн. Мен жазып коём. 1 злотый канча сом болот экен, өзүңүздөр дагы примерно которуп билип алсаңыздар болот. Эгерде ким Польшада жашаса, балдары бар болсо, ушундай чипсыларды сунуштайм. Анткени балага көп учурда чипсы жесе болбойт, жана таттууларды көп жесе болбойт. Ошондуктан эгерде балаңызды алдайм десеңиз, абдан жакшы вариант. Баасы примерно 3 злотый болот, бирок даамы да жакшы. Жүгөрүдөн жасалган, эч нерсе кошулбаган чипсылар. Биздин кызыбыз ушул нерсеге алданып, беркинде чипсы сурабай калды. Ошондуктан абдан сунуштайм. Анан дагы эгерде Польшада жашасаңыздар, ушундай майонездин да абдан даамдуу. Анткени буга жумуртка кошулган эмес, башка нерсе кошулган эмес. Веге деп атайын, вегелерге арналган жакшы майонез. Анткени Польшада көп майонездер абдан коюу болуп, Кыргызстандагы майонездерге жетпейт. Ошондуктан көп учурда ушундай майонез сатып алабыз. Сунуштайм. Бунун баасы дагы 3 злотый бир нерсе грош. Мен баасын анан баарын жазып коем. Ал эми бул болсо чеснок. Чесноктун ушул 5 штук чеснок 6 злотый болду. Огурцынын баасы килограммы 10 злотыйдан кен 200 сом 1 килограммы. Бул жерде болсо сукиня, бунун килограммы 160 экен 1 килограмм. Биз примерно 600-700 граммдай алдык. Анан албетте мен ар дайым ушундай капустаны жакшы көрөм. Пекинская капуста деп коет Польшада. На 785 грамм. Бул килограммы болсо 6 злотый килограммы. Ал эми Польшада жашаган кыргыздарга дагы бир сунуш. Польшада жашасаңыз, ушул лапшаларды алып шорпого кошуп ичсеңиз абдан даамдуу болот. Бул дагы бирок көбүрөөк убакытка кайнатканга туура келет, бирок даамы абдан жакшы. Бунун баасы 5 злотый. 3 пачка алдык, анткени бул лапшаны көп жейбиз. Ошондой эле кызымдын жакшы көргөн шоколады, ушуну абдан жакшы көрөт, дайыма пачкасы менен алабыз. Кийинкиси бул май, бунун баасы примерно 120-130 сом. Картошканын баасы жаңы картошка экен, азыркы чыккан. Бунун килограммы 60 сомго айланат экен. Дагы айта турган нерсе, Польшада жашап пловко жакшы күрүч таба албай жатсаңыз, анда ушул күрүчтү сунуштайм. Бедронка дүкөндөрүндө сатат. 400 граммы примерно 80-90 сомго айланат. 400 грамм күрүч. Биз 2 пачка алдык. Ошондой эле каша, кускус. Кыргызстандан чын айтсам ушул кашаны жеп көргөн эмесмин. Бул жака келип абдан жагып калды. Бунун жакшы жери кайнатып кереги жок. Кайнак суу салып койсо эле, кайнак сууну сугуп койсо, бат эле 5 минуттан ичинде өзү даяр болуп калат. Абдан ыңгайлуу, айрыкча убакыт аз болгон учурда. Ошондой эле бунун баасы дагы примерно бир 40-50 сом. Андан кийин каша, биз ар дайым кызыма каша алабыз. Ушундай кашадан 3тү алдык. Бунун баасы 200 бир нерсе сомго айланат экен пачкасы. Анан албетте кыргыздар үчүн эң башкы маанилүү нерсе бул эт эмеспи? Ошондуктан мына индиктин эти бул жерде 1 килограмм 200 грамм экен. Ишо буга скидка болотуптур, ошондуктан да арзаныраак болду. 1 килограмм 200 граммы 26 сом 53 злотый болду. Бул орточо эсеп менен примерно 400 канча сом болот. Мен математикадан өтө жакшы эмесмин, дароо эсептеш кыйын болуп атат. Ошондуктан бул видеонун алдына баарын так жазып коем. Кайсы азык-түлүк канча сом болгон. Лимонка бир штугу 20 сом экен. Скидка болуп атыптыр. Ошондой эле баклажанга да жакшы скидка болуп атыптыр. 4 баклажандын баасы канча сом болду? Азыр
айтайын. 4 килограмм баклажан. 4 килограмм баклажан таппай калдым. Бирок килограммы 8 злотыйдан болоттур. Ошондо 160 сомго айланат. Ошондой эле помидордун бул эки түрүн алдык. Бул малина абдан дамдуу. Бунун баасы килограммы 200 канча сомдон болуп атыптыр. Скидка болуп. Негизи бул көп учурда килограммы 400дөн ашык болот. Анан бул помидор көбүнчө тамакка кошконго бунун баасы 40 сомуна айландырганда где-то примерно 100 сом экен. Сүттүн баасы болсо 1 литр сүт 65 сомго айланат. Ошондой эле эгерде Польшада жашасаңыз ушундай сок алсаңыз да болот, абдан жагат. Бул примерно 100 сом болот 40 сомуна айландырганда. 4 злотый бир нерсе грош. Ошондой эле эгерде кызыңыз же балаңыз болуп анан кечке сок ичем деп, бирок сок негизи биз кызыма магазиндин сокторун өтө көп алып бербегенге аракет кылабыз. Эгерде үйдө болгондо жөнөкөй эле суудан берип, анан ушундан кичине кошуп коебуз. Сок деп кичине билбей калат. Ошондуктан буну абдан сиздерге сунуштайм. Баасы 120 сомго айландырганда 5 злотый канча грош болуп калат. Бирок абдан даамдуу жана аз-аздан кошуп эле баланы алдап ошондой эле өзүң ичсең деле даамдуу болот. Алманын баасы болсо 1 килограммы примерно 65-70 злотыйга айланат. Эң кымбат бул жактан союз болуп атат. Анткени жаңы союз экен, жаңы бышкан союз. Килограммы 130 сомго айланды окшойт. Ошондой эле жарым килограмм лимон, бунун баасы примерно 100 сом болду окшойт. Дагы мына ошол баанын ичинде гүл дагы бар. Бул гүлдүн баасы болсо 200 сом болду окшойт. Андан кийин мынакей балык. Бул балыктын баасын бул жакта бар болуш керек. Азыр 18 злотый 67 злотый грош экен. Ошондо 300 канча сомго айланат. Ошондой эле нан, бул 60 злотый, бул дагы экинчи нан дагы 60 канча сомго айланды. Бул злотый деп айтып алдым, 60 канча сом. Ошондой эле детский сосиски, аны сомго айландырганда примерно 60-70 сомго айланат. Ошондой эле сырлар дагы абдан кымбаттады. Бунун баасы ушул 150 грамм сыр 100 сом болот. Пияздын килограммы болсо 120дан болуп атат. Кыргызстанда канча сом? Билбейм. Мен үчүн азыр пияздын баасы слишком эле кымбаттап кетти. Кыргызстанда жана ошондой эле сиздер жашаган мамлекетте канча сом? Сөзсүз түрдө жазып койсоңуздар. Эгерде Польшада жашап анан нан жегенден качсаңыз, семирбейм десеңиз, анда ушундай вафлилерди алып жесе болот. Даамы албетте эч нерсе сезилбейт, бирок өзүңдү алдап койсоң болот. Ошондой эле бунун баасы дагы примерно 80-90 сом болот. Ошол урматтуу көрүүчүлөр, 6000 сомго ушул азык-түлүк келди. Сиздердин мамлекетиңиздерде 6000 сомго эмне сатып алса болот? Жаза кетсеңиздер, баалар окшош эле бекен, же бизде кымбатпы, же тескерисинче арзанбы? Жазып койсоңуздар абдан ыраазы болмокмун. Бул жерден көргөзүлбөй калган нерсе, сок алганмын, чипсыдан эко болчу, ошолор көрүнбөй калды, баага кошулган. Калгандарын баарын эле көргөздүк окшойт. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Анан сөзсүз түрдө алдына комментарийге жаза кетиңиздер. Сиздерде акыбал кандай? Инфляция кандай болуп жатат? Анткени Польшада инфляция катуу. Ошондуктан ушунчалык азык-түлүктүн баасы абдан көтөрүлүп кетти. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.